Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаңы тема өтөбүз. Ошондуктан баарыбыз көңүл буруп карасак болот. Ошондой эле биз мурунку сабакта тектер менен пи жана ошондой эле h менен өткөнбүз. H'та 6 бөлүм бар. Ошондой эле бүгүн өтө турган темабыз under list. Ал иреттүү жана иретсиз тизме деп аталат. Аны эмесе биз мурунку сабакта өзүбүздүн тегибизде көрүп алсак болот. Бул жерде азыр мурунку сабагыбызды ачып алабыз. Бул жерде биз мурунку сабакта көрүп турганыңыздардай бул чоң шрифт менен жазганбыз жана ошондой эле биз кичине пи параграф менен өзүбүздүн текстибизди жазып алганбыз. Ал үчүн бизге эң эле ыңгайлуу болуш үчүн сиздер экраныңыздарды ушундай бөлүмдө кылып алыңыздар жана ошондой эле эгерде сизде Sublime текст болсо жакшы, болбосо ушундай бракетсти орнотуп алсаңыздар жакшы болмок эле. Себеби биз ушул бракетс менен сабак өтөбүз. Эми өзүбүздүн кодубузду ачабыз. Бракетс. Бул жерде көрүп турганыңыздардай ушул сайтка жазылган коддор ушул жерде бар. Мисалы, биз азыр мурунку сабакта могул H'тан мен айтканмын. Бул жерде 1, ал эми 2-ни бассаңыздар бул уже шрифт кичинерип кете берет. Азыр бизге 3-чү шрифт керек, бизге азырмасы кичинерээк керек. Буну канча көп жазсаңыздар, мисалы могул жерге 4-тү бассаңыздар бул уже кичинерет. Бизге азыр жаңы тема өтүп алышыбыз үчүн бизге бир шрифт керек. Биз H3 менен жазабыз. H3 тизменин атын иреттүү менде үй тамгасы жок экен, ошондуктан кылабыз иреттүү тизмелер. Иреттүү тизмелер дейбиз. Эми көрөбүз. Сохранить эттик. Ctrl+S болбосо файлды басып бул жерден сохранить бассаңыздар болот. Эми бул жактан обновить этебиз. Бул жерде көрүп турасыздар, шрифтибиз жирный болгон. Бирок буларга салыштырмалуу кичинекей. Бизге ушул кичинекей жетет. Себеби бизге ыңгайлуу. Ошондуктан эми биз жаңы тема өткөндөн биз эми таблица ошондой эле тизмелердин жыйынтыгын өтөбүз. Бизде under list деген бар. Бул деген иреттүү жана иретсиз таблицалар дейт. Азыр биз биринчиден under listке өтөбүз. Бул деген иретсиз таблицалардын бир бөлүгү. Өзү негизи бул таблицаларда негизи экөө гана иштейт. Сиздер программист болууну жаңыдан баштасаңыздар, сиздерге ушул экиле тизмекти билген жакшы. Азыр биз ал үчүн жаңы код ачабыз. Треугольник UL деп жазабыз. UL кайра жабабыз. Треугольник бул жакта өзү автоматтуу түрдө өзү код жаап койду. Негизи бардык эле коддо мисалы ачылдыбы, мисалы треугольник менен сөзсүз түрдө бунун аягы болуш керек. Эгерде бул башы болуп аягы жок болсо, бул сиздердин кодуңуздар иштебейт. Бул жерде биз слэш менен жабылган. Эми биз буну кичине ылдыйраак түшүрөбүз. Себеби биз бул коддун ичине дагы код жазышыбыз керек. Ошондуктан кодубузду түшүрүп алабыз. Эми бул жерге бизге тизмегибизге керек list бул сөзсүз түрдө керек болот. Мындайча айтканда бул биз дагы бир код бул болгону list. Ошол тизмегибизди лист деп берет. Бул мындайча айтканда бул бунун баласы деп дагы түшүндүрсө болот сиздерге жалпак тил менен айтканда. Эми биз бул жерге темабызды жазабыз. Мисалы Microsoft дейле. Microsoft. Так, мен кайсысын адашып кеттим. Мен бул жерден код жазып алдым. Microsoft. Окей. Эми экинчибизди алабыз. Же ушуну эле кайра эле копирайт этип алсаңыздар болот. Автомат түрдө Ctrl+S менен эми алдына таштайбыз кайра эле. Же жаңы код ачсаңыздар болот бул жагына. Таштайбыз. Эми бунун ичине жазып алабыз. Мисалы бизге да эмне керек? Google дейле. Google дейбиз. Андан кийин Apple дейле. Apple. Эми дагы бир код жазайлы. Анын алдына эле бизге 4төө болсо жакшы болмок да. Эми ABM деп жазайлы. Окей. Бул дагы бир чоң бир компания. Так.
list менен ачабыз. Жабабыз кодубузду. Эми бул жерге IBM. Окей. Эми бул жер ачык калса деле болот, бирок эми өзүңүздөр ыңгайлуу болуш үчүн мына жакыныраак кылып аласыздар. Onu ылдырашып коюп, силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Мына бул азыркы жаңы код UL менен ачылды. Тизмегибиз UL менен ачылды. Эң алдында бул жабылып турат. Бунун ичинде биздин кодубуз. Мындайча айтканда листибиз. Microsoft, Google, Apple, IBM. Эми ушунун тестин көрөлү, кандай болуп чыгыптыр. Файл алабыз. Ctrl S. Силерге ыңгайлуу болуш үчүн ноутбугуңуздардагы Ctrl-ду басып туруп эле S-ти бассаңыздар автомат түрдө бул жакта сохранить болот. Эми обновить этебиз. Мондай болуп түштү. Бул жерде көрүп турасыздар, бул жерде иретсиз, мындайча айтканда бул жерде значок менен өзү автомат түрдө чыгарып берди. Сиздер көп кээ бир сайттарда ушундай көрүп калсаңыздар керек, ушундай өзүнүн бул жагы немеси менен чыгарып берет. Мындай точкасы менен. Эми бизге экинчи немебиз, биз эми иреттүү тизмелерди кабыл алып алышыбыз керек. Ал үчүн биз дагы бир тема ачабыз. Бизге дагы H3 керек. Себеби бул жаңы тема, бул жаңы дагы бир кошумча тема болуп жатпайбы, ошондуктан H3 менен ачабыз. H3 менен треугольник жабабыз кайра. Бул эми ортосуна жазасыз да, бул болгону бул мону мен автомат түрдө ачканымда бул сиздерге жардам берип атат. H3 кылсам, треугольникти жапсам, бул уже жардам менен автомат түрдө өзү ачып берип атат мону. Эми ушунун ортосуна жазабыз. Мисалы, теманын аты мисалы не дейли? Бул иреттүү, жок, бул иретсиз тизмелер экен. Иреттүү деп коюп, мен мынаны азыр адашабыз. Бул иретсиз, иретсиз тизмелер. Ал эми бул болсо иреттүү тизмелер. Окей. Ctrl S. Дагы бизде уже кийинки темабыз ачылып калды. Эми бизге кийинки темага дагы код керек. Сөз түрдө биз могул line колдонобуз, себеби бул li постоянный бизге сөз түрдө болуш керек. Эгерде бул li жок эле колдонсоңуз, бул жактагы могул чыкпай калат, өзүнүн значогу чыкпай калат. Ошондуктан бул мындайча айтканда баласы деп атаса болот. Бул апасы и бул баласы. Эми сиздерге ушундай бир жалпак тил менен түшүндүргөндө ошондой кабыл алып алсаңыздар болот. Буну биз сөз түрдө колдонобуз. Кийинчерээк биз сайт түзгөндө же бир кандайдыр бир нерсе түзгөндө, мисалы, могул жерде магазиндин тизмеги, бул жакта молоко, картошка, ошого окшош нерселерди ушундай тест түзүп койсоңуздар болот. Эми биз иреттүү тизмелерге дагы эмне ушуну эле жазабыз. Болгону UL'дын ордуна OL деп коебуз. OL, on the list болуп которулганда. Так, эми кодду ушул жерге деле жазсаңдар болот. Так, эми ачабыз жаңы бет. OL деп жазабыз. On the list, иреттүү тизмелер. Бул именно Microsoft, Google, Apple, IBM жазсаңдар керек эмес. Болгон сиз картошка, мисалы бир өзүңүздүн магазиндин бир немесин жазсаңдар болот. Азыр жазып алабыз. Бул жерге дагы бизге код li керек. Li, на лист ачып алдык. Дагы эле могул Microsoft керек. Ол жагын таштайбыз. Ушул окшош эле могул. Болгон могул on the list менен on the list болгону u o эле алмашылат да. Эми бул жака азыр убакыттан неме кылбай, сизге тезирээк кылып берейин. Сиздерге Microsoft, Google көчүргөндө Ctrl-C'ны бассаңыздар, автомат түрдө көчүрүп, Ctrl-V'ны бассаңыздар, автомат түрдө таштап берет. Убакыттан пайдаланып алсаңыздар болот. Эми ушуну сохранить этип көрөбүз биз. Файл, Ctrl-S, окей. Мынакей. Бул жакта өзү автомат түрдө биз бул жерде көрүп турасызбы, биз эч кандай цифра койбодук. 1, 2, 3 деп койбодук. Бул өзү автомат түрдө өзү чыгарып берди. Иреттүү тизмелер кылып чыгарып берди да. Ал эми могул башта жок эле. Ал эми кийинки уже бизге иреттүү тизме кылып чыгарып берди. 1, 2, 3, 4, 5. Бул жана дагы жазып кетебиз. Болгону лин эле жазып, мисалы дагы бир мисалы болгону ли кылып туруп, мисалы бул жерге эмне деп коеюн? Картошка дейин, Картошка деп туруп, эми бул жагын көрөбүз. Уже 5-чиге картошка уже автомат түрдө бул жазылып калды. Бул жактан кодду жазсаңыз, бул жакта автомат түрдө чыгарып берет. Мисалы дагы бир эми сиздерге бир неме болбош үчүн ли коду ли бул жагын хлеб деп коелу, хлеб. Окей. Ctrl S,
И могул хлеб уже алтыча уже автомат түрдө чыгарып берди. Ал 1 2 3 4 5 6 уже иреттүү болуп атат. Өзү автомат түрдө санап берип атат. Биз эгерде бул жака ар бирине биз мисалы 1 Microsoft 2 дегенден көрө ушул өзү автомат түрдө бул акылдуу болуп эсептеп берет. Ошол бүгүн ушул UL менен OL'ды гана өттүк. Ушул силерге бир короткий эле болсун. Узун болуп кете турган болсо, кызыксыз болуп калышы мүмкүн же түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Ошол тагын сабакты күнүнө хотя бы бир жарым сааттан убакытты бөлүшсөңүздөр, сиздерден тез эле программист чыгат. Ошол кийинки сабакка даярдансаңыздар болот.